Ал качан ойлонот? Качан улакчынын аркасынан кетет? Концерт койгондун аркасынан кетет? Күрөш уюштургандардын аркасынан, ток уюштургандардын аркасынан кетет, акча бергендердин аркасынан, ун, май, чай бергендердин аркасынан кетет. Ушинтип жүрүп мамлекетти кемирип жок кылып атабызбы? Шылуундар келип, териңди шылып, ошонун бир учун сага берип коет, шайлоо күнү 3 күн жүрбөйсүң ошо. Териңди шылып атканын түшүнбөй атат менин элим, түшүнбөйт. Ал бирөө бекер берди деп атат бир нерсени, баягы ун берип койсо, май берип койсо, акча берип койсо бекер. Бекер эмес. Сен териңди сатып атасың. Сен дүйнөңдү, келечегиңди сатып атасың. Мамлекетиңди. Мамлекетиңди. Билесизби? Уурлар 2 түргө бөлүнөт дейт. 2 түргө. Бир уур болот дейт. Ал сенин буюмуңду уурдайт. Экинчи уур болот. Ал сенин келечегиңди уурдайт дейт. Мына депутаттар элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган. Президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы мына мен могу жерде кошуна болуп отурган бир комната бар, ишкана. Ошол жерге бир 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү бир инимди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү модумарды каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың, мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечекти кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат.